Анарбек Токтогожоев атындагы Көксай орто мектеби аралыктан окутуу 5-класс кыргыз тили сабагы. Мугалим Бейшенова Салтанат Усеновна. Саламатсыңарбы, урматтуу, сүйүктүү менин окуучуларым. Маанайыңар жакшыбы балдар? Анда эмесе балдар, сабакка көңүл бурабыз. Окуу китеп дептерлерибизди алып чыгып, бүгүнкү күндү, айды, теманы дептерибизге жазып коебуз. Бүгүнкү өтө турган темабыз балдар этиштин чактары. Теманы жазып коебуз. Сабактын максаты. Бүгүнкү сабакта балдар силер этиштин чактарынын бөлүнүшү, маанилик түрлөрү боюнча маалымат аласыңар. Тема аркылуу сүйлөө кебиңер, кол жазма сулуулугуңар өсөт. Элестетүүсү, эске сактоосу, кабыл алуусу, чыгармачылыгыңар калыптанат. Кыргыз тилин сыйлоого, тазалыкка, катасыз жазууга тарбияланасыңар. Анда эмесе балдар, темага көңүл бурабыз. Этиш сөздөр кыймыл аракеттен сүйлөп жаткан учурда мурда болгонун же сүйлөп жаткан учурда кийин болгонун же ошол учурда болоорун билдирет. Ошондуктан этиштер 3 чак менен айтылат. Балдар, силер буга чейин башталгыч класста маалымат алгансыңар этиш тууралуу. Ошондой болсо дагы силер билелик көп чактарына күбө болосуңар. Учур чак, келер чак, өткөн чак. Бул чак тууралуу да мурун маалымат алгансыңар. Ошондой болсо дагы балдар, ар бир чакты уюштуруучу, ар бир чак менен кошо жасалуучу өзүнө тиешелүү мүчөлөрү дагы бар. Чак этишке гана мүнөздүү категория. Учур чак сүйлөп жаткан мезгилде болуп жаткан кыймыл аракетти билдирет. Мисалы, кыргыз тили сабагы болуп жатат. Ошондой эле балдар, учур чакта түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт. Жөнөкөй жана татаал болуп. Жөнөкөй түрү албетте бир гана сөздөн турат, ал эми татаал түрү 2 же андан ашык сөздөрдөн турат. Эми балдар, ошол жөнөкөй этиштерди уюштуруучу дагы өзүнө тиешелүү мүчөлөрү бар экен. У, да, а, ый мүчөлөрүнүн жалганышы аркылуу жасалат. Мисалы, кубандырууда, айтууда, окуйт, көрөт деген сөздөрдү карайбыз балдар. Мына көрдүңөрбү? Бул жерде у, да, ый мүчөлөрүнүн жардамы аркылуу жасалып жатат. Ал эми татаал түрү балдар. Татаал түрү а, ый, ып формасындагы чакчылдарга жак мүчөлөрүнүн жалганып турганда, мисалы, отур, тур, жат, жүр деген этиш сөздөрүнүн, ошо жардамчы этиш сөздөрдү кошулуу аркылуу жасалат. Көрүп, жүрөмүн, бара, жатамын. Бул жерде балдар эмнени байкап атабыз? 2 сөздөн куралып атат этиш сөздөр. Анын ичинен а, ый, ып деген дагы мүчөлөрдү эсиңерден чыгарбагыла. Демек балдар, келер чакка токтолобуз. Келер чак бул балдар сүйлөп жаткан мезгилден кийин болуучу кыймыл аракетти билдирет. Келер чак маанисине карай 2ге бөлүнөт экен балдар. Айкын келер чак жана арсар келер чак. Айкын келер чак балдар кыймыл аракеттин болоорун же болбосу ишенимдүү көрсөтүлөт. А, ый тиешелүү жак мүчөлөрүнүн жалганышы аркылуу жасалат. Мисалы, жакында биз көлгө барабыз. А мүчөсү менен жасалып жатат. Арсар келер чак балдар ар мүчөсүнүн жалганышы аркылуу жасалат. Мисалы, жакында биз көлгө барарбыз. Байкадыңарбы? Ар мүчөсү бар. Биз жакында көлгө барарбыз. Кээ бир учурда балдар арсар жана айкын келер чактарда кийин ошол эле жерде экен, эмес деген сөздөрдүн жардамы аркылуу дагы этиштер жасалат. Мисалы, эртең жаан жаайт экен. Көрдүңөрбү? Кыймыл аракетти бул жерде. Эртең жаан жаайт экен. Экен деген сөз аркылуу жасалды. Ал эми балдар, өткөн чак. Өткөн чак сүйлөп жаткан мезгилде мурда болгон кыймыл аракетти көрсөтөт. Өткөн чактын өзүнүн төмөнкүдөй түрлөрү бар. Айкын өткөн чак, капыскы өткөн чак, жалпы өткөн чак жана адат өткөн чак. Силер буга чейин өткөн чак боюнча эле билчүбүз, Демек балдар, көрдүңөрбү? Өткөн чак дагы өзүнүн ичара дагы 4кө бөлүнүп кетет экен. Айкын өткөн чак ди, ду, ту мүчөлөрүнүн жардамы аркылуу жасалат. Кайсы гана мүчөлөрдү
болбосун балдар, анын өзгөргөн варианттары бар. Ушул д, д деген мүчөлөр аркылуу дагы өзгөргөн варианттары уланып кете берет. Мисалы, атам жумуштан келди. Ди мүчөсү аркылуу жасалды. Айгүл дүкөнгө кетти. Ти мүчөсү аркылуу. Көрдүңөр балдар? Ушул мүчөлөр аркылуу айкын өткөн чактар жасалат. Капыскы өткөн чак. Ып, ип, ыптыр, иптир жана башка өзгөргөн варианттары аркылуу балдар мүчөлөр аркылуу жасала берет. Мисалы, жалпы өткөн чак. Ган, ген, кен, кон деген жана башка сөздөр ушул мүчөлөрдүн жардамы аркылуу жасала берет. Мисалы, барган, келген, кеткен деген сөздөр мына жалпы өткөн чакка кирет экен. Ал эми адат өткөн чак балдар. Бул чүү мүчөлөрдүн жардамы аркылуу жасалат. Мисалы, эжем дайыма комуз чертчү. Чүү мүчөсү аркылуу жасалды. Адат өткөн чак. Байкем ишемби күндөрү машыгууга барчу. Байкап атабызбы балдар? Бул жерде чүү деген мүчө аркылуу адат өткөн чак болду. Эми ушул мүчөлөрдү эсибизден чыгарбайбыз. Өткөн чак ичара 4кө бөлүнүп кетет. Айкын өткөн чак, капыскы өткөн чак, жалпы өткөн чак жана адат өткөн чак. Көрдүңөрбү балдар? Ар биринин өзүнө тиешелүү мүчөлөрү бар экен. Ушул мүчөлөрдүн жардамы аркылуу биз кыймыл аракеттин кайсы түрүнө кирерин билебиз. Демек балдар, сабактын бул бөлүгүндө силер китептен өз алдыңарча иштейсиңер. Тема боюнча маалымат ала алдыңар, балдар. Этиш тууралуу билдик, анын чактары тууралуу билдик, кандай мүчөлөрдүн жардамы аркылуу жасаларын билдик, канчага бөлүнөрүн билдик. Эми балдар, дептериңерге жазгыла. 463 көнүгүү деп жазабыз. Бул көнүгүүдө балдар этиш сөздөрдү учур чакка келтирип жазгыла. Ал жерде этиш сөздөр турат китебиңерде. Ошону силер кандай кылып жазабыз? Ошол сөздөрдү учур чакка келтирип жазасыңар. Андан кийинки көнүгүүнү балдар озек иштейсиңер. Буну бүткөн соң 464 көнүгүү. Этиш сөздөрдү кандай мүчөнүн жардамы аркылуу жасалгандыгын байкагыла. Аны озек иштеп болгон соң балдар, тапшырма деп дептериңерге жазасыңар. Тапшырма 467 көнүгүү. Кийинки сабактарда балдар машыгуу, көнүгүү иштөө сабактары болот. Ушул тема боюнча дагы маалымат аласыңар. Калган чактардын көнүгүүлөрүн мына ошондо балдар кийинки сабагыбызда иштейбиз. Ар бир чак боюнча дагы кийинки сабактарда токтолобуз балдар. Анда эмесе балдар, көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Ийгилик каалайм балдар.